Гүлнара Каримова кандай байлыкка ээ экенин жарыялашты. Учурда Өзбекстандын басылмаларынын биринчи бетинде кайрадан маркум президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова тууралуу маалыматтар байма-бай жарыяланууда. Ачык Азия булагы Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматтарынын негизинде дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүндө жайгашкан Каримованын кыймылсыз мүлктөрү менен активдери тууралуу жазып чыкты. Биринчиси, Лондондогу Chesham State дарегинде жайгашкан үйдүн 1-3, 4 кабаттары, Гонконгдогу Moon Tower The Arch дарегинде жайгашкан Арка турак жай комплексиндеги пентхаус, Бириккен Араб Эмирликтериндеги Jumeirah The Ville сарай комплексинде жайгашкан 31 жана 33 виллалар, алар 36,5 миллион долларга сатылып алынган. Дубайдагы Bonington Jumeirah Lakes Tower элиталык комплекстери 3 пентхаустан турат. The Palm Jumeirah аралындагы баасы 13 миллион доллардык жер участогу. Дамак Heights үйүндөгү 2 квартира. Париждеги 30 миллион еврого алынган шаар четиндеги үй. Парижде 30 миллион еврого алынган квартира. Сан-Тропедеги вилла баасы 2,5 миллион евро. Франциядагы дагы бир вилла. Ошондой эле Швейцариядагы бир вилла. Россиядагы жалпы саны 4 квартиралар менен үйлөр. Крымдагы пансионат жана Ялтадагы мейманкана. Мындан тышкары Өзбекстандагы Гүлнара Каримованын резиденциясыны ага таандык болуп көрсөтүлдү.